Биздин WhatsApp номерлерибизден дагы SMS билдирүүлөр келип атат. Саламатсызбы Каныке эже, имиджиңизди өзгөрткөнгө эмне түрткү болду дейт? Эми көп нерсе түрткү болду. Мен адегенде өмүр бою бир өңүттө же бир стилде жүргөндү жактырбайсыз. Жактырбагандан дагы турмуш шарты ага өзү сени мындай кабылдабайт да. Анткени сен 20 жаштагы кезиң менен өмүр бою калбайсың да. Же болбосо сен өмүр бою кемпир чал болуп калбайсың да. Ошол деле кемпир чалдар деле качандыр бир жаш болгон деген сыяктуу да. Анан азыркы тапта балким мындай бирөөнө көрүнүшү мүмкүн, мен өзгөрдүм. Ооба, мен өзгөрдүм. Чындыгында анткени мен жашым жылдан жылга улгайып барат. Анан адегенде балдарым бар. Мен энемин да биринчи кезекте. Экинчи кезекте мен чыгармачыл адаммын. Мен ар кандай өзгөрө беришим мүмкүн. Бирок бир орунда турган адам эмесмин да. Мисалы 20 жаштагы мен менен азыркы кездеги 30тан ашып бараткан мен менен салыштырып болбойт да. Бул эки башка нерсе. Анткени ал убакта, ал учурда биз башка сууну ичкенбиз, башка күндөрдү кечиргенбиз дегендей. Азыркы тапта менин көргөн күнүм башкача. Дайыма өзгөрүүнүн үстүндө жүргөндү жакшы көрөсүң. Албетте, адам жакшы көрбөсө дагы ошого мажбур, өзгөргөнгө мажбур. Анткени турмуш шарт сени өзгөртөт.